24-bölüm. Жаякимдин тушунда Бабыл падышасы Небухадоносор кол салды. Жаяким 3 жыл анын бийлик астында болду. Бирок кийин андан бөлүнүп кетти. Теңир аларды өзүнүн кулдары, пайгамбарлары аркылуу айткан сөзү боюнча жүйүттү кырып жок кылуу үчүн ага каршы Каздимдердин, Сириялыктардын, Маабтыктардын жана Амондуктардын аскерлерин жиберди. Менашенин күнөөсү жана кылган бардык иштери үчүн Теңирдин буйругу боюнча жүйүттү өзүнөн четтетүү үчүн, Менашенин жазыксыз кан төгүп, Иерусалимди жазыксыз канга толтурган үчүн жүйүттү ушундай кылды. Теңир аны кечиргиси келген жок. Жаяким жөнүндө жана анын кылган бардык иштери жөнүндө жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жаяким ата-бабаларына кошулуп, анын ордуна уулу Жаяхин такка отурду. Мисир падышасы андан кийин өз жеринен чыккан жок. Себеби Бабыл падышасы Мисир падышасына караштуу жерлерди, Мисир дарыясынан Эфрат дарыясына чейинки жерлерди басып алган эле. Жаяхин такка отурганда 18 жашта эле. Ал Иерусалимде 3 ай падышачылык кылды. Анын энесинин аты Нехушта, ал Иерусалимдик Элнатандын кызы эле. Ал атасындай болуп, бардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. Ошол убакта Бабыл падышасы Небухадоносордун кулдары Иерусалимге келип, шаарды курчап алышты. Кулдары шаарды курчап жатканда Бабыл падышасы Небухадоносор шаарга келди. Жүйүт падышасы Жаяхин энеси, кызматчылары, төрөлөрү жана эбнухтары менен Бабыл падышасына багынып берди. Бабыл падышасы шаарды өз падышачылыгынын 8-жылында басып алды. Небухадоносор ал жерден Теңир үйүндөгү жана падыша сарайындагы кымбат баалуу буюмдарды алып кетти. Теңир айткандай, Исраил падышасы Сулайман жасаган Теңирдин ибадатканасындагы алтын идиштердин баарын талкалады. Ал Иерусалимдин бүт элин, бардык төрөлөрүн, эр жүрөк аскерлерин туткундап кетти. Туткундалып кеткендердин саны 10 000 эле. Ал бардык жыгач усталарды, темир усталарды туткундап кетти. Ал жерде жарды элден башка эч ким калган жок. Жаяхинди ал Бабылга туткундап кетти. Падышанын энесин, аялдарын, эбнухтарын, ал жердин күчтүүлөрүн Иерусалимден Бабылга туткундап кетти. 7000 аскерин, кол өнөрчүлөрү менен 1000 куруучусун, согушка жарактуу эр жүрөк адамдарын Бабыл падышасы Бабылга туткундап кетти. Бабыл падышасы Жаяхиндин ордуна анын жакын тууганы Матанияны такка отургузуп, атын Ситкия кылып өзгөрттү. Ситкия такка отурганда 21 жашта эле. Ал Иерусалимде 11 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Хамутал, ал Либналык Жеремиянын кызы болчу. Ал Жаякимге окшоп бардык нерседе Теңирге жакпаган иштерди кылды. Теңир жүйүт менен Иерусалимге абдан катуу каарданып, аларды таштап салды. Ситкия Бабыл падышасынан бөлүнүп кетти. 6-бөлүм. Ошондуктан Машаяк жөнүндөгү окутуунун алгачкы негиздерине токтоло бербей, өлүк иштер үчүн тобо кылуу, Кудайга ишенүү, чөмүлдүрүүлөр, кол коюу, өлгөндөрдүн тирилиши жана түбөлүк сот жөнүндөгү алгачкы түшүнүктөргө кайра кайрыла бербей жеткилең болууга умтулалы. Кудай кааласа муну да кылабыз. Бир кезде чындыкты билген, асман белегинен даам таткан, ыйык рухка үлүштөш болгон, Кудайдын жакшы сөзүнүн жана келечектеги замандын кудуретинин даамын таткан адамдар ишенимден четтеп кетишсе, аларды кайрадан тобо кылдыруу аркылуу баштапкы абалына келтирүү мүмкүн эмес. Анткени алар ушинтүү менен Кудай уулун кайрадан айкаш жыгачка керип, жаманатты кылышууда. Жамгыр менен көп жолу сугарылып, дыйкандарга өз түшүмүн берген жер Кудайдан бата алат. Ал эми төө тикен менен коко тикенди өстүргөн жер жараксыз, каргышка кала турган, акыры өрттөлө турган жер. Сүйүктүүлөрүм, ушинтип айтканыбыз менен силердин абалыңар мындан жакшыраак экенине жана куткарылууну бекем тутуп жүргөнүңөргө ишенебиз. Анткени Кудай адилетсиз эмес. Ал силердин эмгегиңерди жана анын ысымы үчүн ыйыктарга көрсөткөн сүйүүңөрдү, аларга кылган жана кылып жаткан кызматыңарды унутпайт. Толук үмүткө ээ болуш үчүн ар бириңердин аягына чейин ушундай аракет кылышыңарды каалайбыз. Жалкоолонбогула, убадаланганды ишеними жана чыдамдуулугу менен мурастагандардан үлгү алгыла. Кудай Ибрайымга убада бергенде өзүнөн жогору эч ким жок болгондуктан өзү менен ант берип мындай деген: сага батамды мол берем, сенин тукумуңду көбөйткөндөн көбөйтөм. Ибрайым чыдамдуулук менен күтүп, убадаланганга ээ болду. Адамдар жогорку нерсе менен ант беришет. Ант айтылган сөздү бекемдеп, талаш тартышты токтотот. Ошол сыяктуу эле Кудай да убадалангандын мураскорлоруна өз эркинин өзгөрбөстүгүн ачыгыраак көрсөткүсү келгендиктен убадасын ант менен бекемдеди.
Баш баанек тапкан жана алдыбыздагы үмүттү карманган биз Кудайдын калп айтууга мүмкүн болбогон өзгөргүс эки нерсеси убадасы жана анты менен сооронушубуз үчүн ошондой кылды. Биздин жаныбыз үчүн кеменин оор кайырмак темириндей бекем жана ишенимдүү болгон ал үмүт көшөгөнүн артына өтө алат. Иса түбөлүккө Малкиседек даражасындагы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп, ошол жерге бизден мурун биз үчүн кирди. 3 бөлүм. Анткени мына ошол күндөрдө жана дал ошол мезгилде жүйүт менен Иерусалимдин туткундарын кайра алып келгенде, мен бардык элдерди чогултам, аларды Жошапаттын өрөөнүнө алып келем. Менин элимди, менин мурасым Исраилди башка элдердин арасына чачыратып жиберишкен үчүн, менин жеримди бөлүп алышкан үчүн, ошол жерде мен аларды соттойм. Алар менин элим үчүн өкчөмө таш ыргытышты, уландарды берип, бузулган аялдарды сатып алышты, кыздарды сатып, шарап алып ичишти. Тир, Сидон, Пелиштинин бүт аймагы силерге менден эмне керек? Мени жазалагыңар келеби? Менден өч алгыңар келеби? Мен силердин жазаңарды оңой эле, тез эле өз башыңарга салам. Анткени силер менин күмүшүмдү, менин алтынымды алдыңар. Менин эң кымбат асыл буюмдарымды бутканаларыңарга киргизип алдыңар. Жүйүт жана Иерусалим уулдарын өз жеринен алыстатыш үчүн элдин уулдарына саттыңар. Мына силер аларды кайсы жерге сатып жиберсеңер, мен аларды ошол жерден алып чыгам. Аларга кылганыңарды өз башыңарга салам. Уулдарыңар менен кыздарыңарды жүйүт уулдарынын колуна салып берем. Жүйүт уулдары аларды алыста жашаган Шеба элине сатып жиберишет. Теңир ушинтип айтты. Муну элдер арасында жар салгыла, согушка даярдангыла, эр жүрөк жоокерлерди козгогула, бүт аскерлер көтөрүлүп, согушка чыгышсын. Соколоруңарды кылыч кылып, орокторуңарды найза кылып, кайра согуп чыккыла, алсыз мен күчтүүмүн десин. Тездегиле, келгиле, тегеректеги бардык элдер чогулгула, Теңир өз баатырларыңды ошол жерге баштап бар. Бардык элдер көтөрүлүп, Жошапаттын өрөөнүнө түшүшсүн. Анткени ар тараптан келген бардык элдерди соттош үчүн мен ошол жерде олтурам. Орогуңарды алып, оро баштагыла, анткени түшүм жыйноо убагы келди. Келгиле, тебелегиле, анткени жүзүм сыгылуучу жай толду. Шарап куйган идиштер ашып ташып турат, анткени алардын жаман иштери көп. Калың эл, сот боло турган өрөөндө калың эл, анткени сот боло турган өрөөнгө Теңирдин күнү жакын. Күн менен ай күңүртөнөт, жылдыздар өз жарыгын жоготушат. Теңир Сиондон күркүрөйт, Иерусалимден үн салат, асман менен жер солкулдайт. Бирок Теңир өз элине коргунуч болот, Исраил уулдарына калканыч болот. Ошондо өзүмдүн ыйык тоом Сиондо жашаган Кудай Теңириңер мен экенимди билесиңер. Иерусалим ыйык жай болот, ошондон кийин ал аркылуу бөтөн уруулар өтүшпөйт. Ошол күнү тоолордон шарап тамат, адырлардан сүт агат, жүйүттүн бардык сайлары сууга толот. Ал эми Теңир үйүнөн булак суусу агып чыгып, Шитим өрөөнүн сугарат. Мисир чөлгө айланат, Эдом ээн талаага айланат, анткени алар жүйүт уулдарын кысымга алышкан, алардын жеринде жазыксыз кан төгүшкөн. Жүйүт болсо түбөлүк жашайт, Иерусалим кылымдан кылымга жашайт. Мен алардын каны үчүн буга чейин албаган өчүмдү алам, анткени Теңир Сиондо жашайт. 142 забур. Теңир мен сыйынуумдук, өз акыйкатың менен мен жалынганыма кулак сал. Өз адилеттигиң менен менин үнүмдук, өз кулуң менен соттошпо, анткени сенин алдыңда бир да тирүү жан актан албайт. Душман менин жанымды алганы жүрөт. Өмүрүмдү жерге тепсеп, капкачан өлгөн кишидей караңгылыкта жашоого мажбур кылды. Ошондо менин рухумдун ындыны өчүп калды, жүрөгүм сенейип катып калды. Байыркы өткөн күндөрдү эстеп, сенин бүт иштериң жөнүндө ойлоном. Колдоруң кылган иштерди талдайм. Сага колумду сунуп жатам. Сууга чаңкаган жердей болуп, жаным сага тартылып жатат. Мени тезирээк ук, Теңирим, рухум алсырап бара жатат. Жүзүңдү менден жашырба, көрдө жаткандарга окшоп калбайын. Сенин ырайымыңды эртерээк угайын, анткени мен сенден үмүттөнөм. Мага кайсы жол менен басарымды көрсөт, анткени мен өз жанымды сага көтөрөм. Теңирим, мени душмандарымдан куткар. Сенден жардам сурайм. Мага сенин эркиңди аткарууну үйрөт. Анткени сен менин Кудайымсың, сенин ырайымдуу рухуң мени чындык өкүм сүргөн жерге алып барсын. Теңирим, мени өз ысымың үчүн тирилт, өз чындыгың үчүн жанымды кырсыктан куткар. Өз ырайымың менен душмандарымды жок кыл, жанымды жабыр тарттыргандардын баарын жок кыл, анткени мен сенин кулуңмун.